Бүгін 30 октябрь 2022 жыл. Мен ушу бүгүнкү күндөгү Кыргыз элинде болуп аткан кыйынчылык, мисалга эми ушу активисттердиби, оппозиция демократтардыбы, Москвадан билдирүү жасаган Орозайым жана да Шаменов дегендердин камалуусу боюнча айтып койгум келип атат. Алсыз бийлик ушундай жолго барат да. Бул султандардын киносунда карап көрсөңүз дагы бул жерде 70-ке чыккан, эми мындай жердик тил менен айтканда кемпир, ааламдык тил менен айтканда аялдар да бар арасында. Мындай эл сыйлаган, элге, жерге, мамлекетке, служба безопасностьде председатель болуп турган, МВДда замминистр болуп турган, бир кезде ошо тынчтыкты кармаган, революциядан кийин Атамбаевдин заманында ушундай оор акыбалдарда мамлекетке кандайдыр бир салымы бар генерал Дүйшөбаев отурат камакта. Чындыкты сүйлөгөн Бийик Тоонун баласы оорчулук убакытта, элге кереги убакытта ген прокурор болгон, революцияда ошондой элдин койгон аты боюнча бүлдозер аталган Бекназаров отурат. Ушуларды күнөөлүү дешке болбойт. Мындай кыргырын көрүш керек да. Үй бүлөдө деле эрде аял урушса, кырын көрүш керек да, кимден кетти дегендей. Мен айтат элем, эң чоң кыры бул алардын камалуусуна бийлик күнөөлүү деп айтат элем. Мындай ааламды көз карашты айтайын. Алар эле эмес, эри аялын өлтүрүп коюп атат, бычактап, көмүп коюп атат. Эми ери го күчтүү экен, аялын өлтүрүп койсо. Алсыз аял күйөөсүн өлтүрүп койгон заман болуп атат. Ушунун баарына бирөө өлдү, бирөө камакка кетти. Ушуга да бийлик күнөөлүү. Эмнеге дегенде, элди өстүрүп кетпесе, мындай аң сезимин бийиктетпесе, өлтүрүп коет да, эмоциядан өлтүрүп коет да. Ким күнөөлүү эми? Кана? Анда Кыргызстан эгер ушул эле деңгээл менен кете берсе, эмоцияда болсо, мына жөн эле бир, мен техника карабайм, мындай укканыма караганда современный эле налоговик балдар, сотрудники налоговой службы, эс алып отуруп эле коноктогу, мончодогу, эми чарчайт да өзү. Эркек адам. Анан ошентип пикир келишпестиктен бирин-бири бычактап өлтүрүп койт. Көрдүңүзбү? Анда эмне болот заман өзү? Мындай нерсе идеология бар кезде союз убагында. Бул могу 15 союздук республиканын биринде болуп калса, бул шум болчу. Бирөөнү бирөө өлтүрүп коюпту, тетик Татарстанда депчи мисалы. Азыр болсо кошуна колоңдо ошондой иш болуп атат. Көрүнө эле. Ким күнөөлүү? Бийлик күнөөлүү, саясатчы күнөөлүү, депутат күнөөлүү. Эмнеге дегенде, мына ааламдан берилгендей адамды эволюция кылып аң сезимин өстүрбөсө, адам ошол тандагы жанда бул дүйнөгө жаралып келип атат да. Ошол кызматын аткарбаса, кырсыктын түрү Кудайдын ачыктан эскертүүсү дегендей,
кырсыктап атат. Акыры өлүм менен бүтүп атат. Мисалга, ошо Бекназаровдарды мындай ойлонуп келгенде, эми бул пендечилик түшүнүк менен Бекназаров эле эмес, Садыр Жапаров эле эмес, мындай элге жакпаган. Азыр керек болсо аялы күйөөсүн өлтүрүп коюп аткан, демек жакпай өлтүрүп коюп атат да, ошончо бала ортосунда турса делечи. Көрдүңүзбү? Азыр бийлик деги эле кыргыз эмнени издеш керек дегенде, булактын башын тазаласа анан суу таза келген атат. Ошол башын табыш керек болуп атат. Эмнеден кетип атат? Эмне болуп атат бул? Эмнеге мындай болуп атат? Эмнеге өлкөбүз артка кетип атат? Эмнеге эл башчысы алып кете албай атат? Эмнеге ушул 13-14 жыл жаштагы өспүрүм төрөп коюп атат? Ушунун баары эле доор талабын билбегендиктен, өстүрбөгөндүктөн болуп атат. Анан эми ал ошол эми генералдар да, менимче Бекназаров деле генерал болуш керек, анткени ошо генералский должностто отурду да. Эми бийлик бир нерсени чече албай атса, байкуштар алар да бир нерсени чечели деп атат да. Түшүнүш керек да биринчи эмнеге мынтип атат? Уруш эмнеден чыкты? Ким биринчи кол көтөрдү? Мотиви эмне? Мисалга убийствону деле ана издейт да. Мындай эмнеден пайда болду бул убийство деп. Мүмкүн башка эле киши жасагандыр, жөн эле бирөө мойнуна алып аткандыр дегендей изилденет да. Ошо сыяктуу эле мындай изилдеп келген кезде куткарайын деди да, алар деле бир жерди сактап калалы деди. Анан эми бийликти басып алам деп атат, деп иш козгоду дегенде, бийликти мейли ал басып алам дептир, мүмкүн. Сүйлөшүүлөр боло берет да. Адам ортосунда эмне гана болбойт. Ал окшоп келсинчи, биринчи окшоп келгенде анан айтыш керек да, сен моуну кылдың, сен көчөгө чыгып алдың, сен моуну токтотпой атасың дегендей. Анан булар бийликке жетпейли ушуну кылып атат дегендин эми мүмкүн бир кыры туурадыр. Мүмкүн эми бийлик берсе алар бийликтин сөзүн сүйлөп отурмактыр. Бийликке жетпей, бийликке көнгөн эми чындыктын сөзүн сүйлөп аткандыр. Бирок бул бийликтин буларды жаап коюп, же активистти камап коюп, бийлигин сактай албайт. Же болбосо ошо бирин өлтүргөндө бирин камап коюп, бийлик сакталбайт. Бийликти сакташ үчүн, үй бүлөнү сакташ үчүн ата эне өйдө болуш керек да. Ата эне ар бир баланы түшүнүш керек да. Эмне кыйлап атат? Ичи түйүлүп атабы? Тили жок баланы түшүнүп атат го эне ата. Тиши жарылып атабы? Муздап калдыбы? Ыктытып атат дегенге чейин түшүнөт да. Ошо сыяктуу бийликти сактап калыш үчүн элди түшүнүш керек. Бүгүнкү күндү түшүнүш керек. Келечекти көрө билиш керек. Коркутуп сактабайт бийликти. Кайра эле ошо ата баласын ургулай берсе тең жиндилер пайда болбойбу үйдө? Тынчтык кайра бузулат да. Үйдө найрасычылык көбөйбөй, кайра эле бир үй бүлө да булчу. Мамлекет ошондой эле бир эле үй бүлө да. Өстүрүп, өйдөлөтүп, жана атаң барда эл тааны деп эмнеге айтат? Атаң барда жер тааны деп эмнеге айтат? Анан өстүрсө, анан өз оокатын кылып кетет да. Ошондуктан бул жакшылыкка бараткан жок.
кыргыз түрмөгө түшүшүнөн көрө кыргыздын өлүп калышы деле мүмкүн артык болмок. Себеби кыргыз өзү боштондукту сүйөт да. Түрмө өзү кыргыздык эмес да. Аялды Кудай алсыз жаратты, бирок өзүнөнки кудурет керемет сыйкырды берди дегендей, аялдардын түрмөдө отуруп калышы ошо чындык дедиби? Өзү бул аялдын алкышы да бат диет, каргышы да бат диет. Акаевдин убагында 10 аял чыгып Акаев кетсин деп көчөдө мантра айтып койгон. Бакиевде дагы мантра айтып койгон. Ошо орундалган. Ошондуктан кенедей кыздын Москвадан алып келип аны камап коюш деле бул кыргызга сабак эмес. Бул кыргыздын кырсыгып атканы. Кыргыздын тирүүлөй тозокко түшүп атканы. Мындай үстүртөн карап көрүңүздөр. Кыргыз куткаруучу болуш керек эле. Кыргыз дүйнөнү башкарыш керек эле. Кыргыз улуулугун көрсөтүш керек эле. Анан улуу кыргыз улуулугун тааныбаса, улуттарды ээрчип адашса, ар улуттун улагасында калат. Улуу кыргыз утурумдук сөз сүйлөсө, максаты жеңил болсо, жерине жерит, сөзү жел болот. Утурумдук сөз сүйлөгөндөр, максаты жеңилдер, сөзү жел болуп, жерине жериген үчүн жакшылык болбой атат да. Үйдө тынчтык болбогондой. Ошондуктан бул жакшылыкка бараткан жок. Бийлик үчүн эң минус ал камалгандарга эчтеке эмес. Ал бир жарандар, ал бир мындай бир ряд эле бир адамдар. Кыргыз жергесине нур төгүлгөн 21-кылымдан баштап. Кыргыз элине ааламдан аян түшүп тапшырма берилген. Условия окулган, шарт коюлган. Шарт деген условия. Аткарчу милдеттери бар эле. Кыргыз жолун билбесе башчылар, бөлөк элде эсептесе, ээлик кылып узай албайт. Ошол кыргыз жолун билбей, бөлөк элде эсептеп, ээлик кылып узай албай атат. Ошондуктан кыргыз мүмкүн ушу күндү көрүш керек эле, өзүн тааныш үчүн. Жамандыкты көрүп, жакшынын баркын билгендей, ооруну көрүп, ден соолуктун баркын билгендей, оорчулукту көрүп, бир бакытты сезгендей. Ошондуктан бул жерде бир тарап эле анан ушулар революция кылам деп алыптыр деп бир шылтоо менен камап коюу жеңил. Анын бирок каргышы, алкышы, минус плюстарын көп ойлонуш керек эле. Жөн эле отуруп сүйлөшсө болот, ал адамдар менен, энелер менен. Жөн эле. Илгери Кыргызда түрмө болгон эмес, уят кароо менен эле бата берүү болгон дегендей. Ошондуктан кыргыз кырсыккан үчүн кошоматчы адамдар көбөйүп атат да. Мындай адамгерчиликтен тайган эркек шымын эмнеге кийип жүрөрүн билбейсиң да, ошол адамдар. Андан көрө унчукпай эле депутат болуп барбасаң деле бала бакыраң багылат.
өлбөгөн адам алтын аяктан суу ичиптир дейт. Жалган айткан адамда жакырчылык болот, энергиясы иштейт. Жалган нерсени колдоп, ушул жалган айткан адамдар, ууру кылган адамдардын үй бүлөсү тукум курут болот. Себеби тегине тиет бул нерсе. Семьясында, ишинде, жеринде өзү жакшы болбойт. Касиетиң болбосо элиң капа. Касиетиң болбосо ата тегиңдин арбагы капа. Касиетиң болбосо байлык бийлигиң жараксыз. Касиетиң болбосо аксакалдын батасы жукпайт. Касиетиң болбосо тапканың тойго эмес жолго кетет. Касиетиң болбосо сакай албай саргаясың. Касиетиң болбосо мактана албай арданасың. Касиетиң болбосо акчаңдын азгыргандан башка пайдасы жок. Ошондуктан мындай жакшы күнгө бараткан жок. Ансыз деле астыбызда, адамзаттын астында өтө оор күндөр күтүлүүдө азыр. Анткени адам ушул эски цивилизациядан жаңы цивилизацияга өтчү мезгил келди. Эски цивилизация бул цивилизация. Техника развитие болгон бул акыркы 20-20 кылымдарда, 19 кылымдарда поезд, самолет, пароход, электричество, газ. Бул техника развитие. Жашообузду жеңилдетти адамзаттын. Араба чекпеди, мисалга. Жакшы бул дагы бир цивилизация. Ушу цивилизациянын негизинде адамдын аң сезими өстү. Социализм келе электе 100 жыл мурун 17-жылдары тоодо жашачу да. Биз бардык ушу ата тегибиздин уруу болуп жашачу экен. Күмбөстөрү бар, коргондору. Анан ошондон кийин анан колхозтоштуруп, сапкозтоштуруп, ошонун баарын айылга түшүрүп, айыл курулуп, көчө тартылып, элдер эптеп 2-3 комнат үй салып, эски жаңы кылып, мектеп окуу болуп, бир цивилизация. Ошонун негизинде тамга таанып, өсүп, ушу цивилизациянын, техниканын негизинде мына ошол компьютер аркылуу, интернет аркылуу дүйнөдөн кабардар болуп. Эми бул цивилизация бүттү дагы, эми жаңы цивилизация доору башталды. Эски цивилизациянын ошо өнүккөн өлкөлөр, техникалык өнүккөн, Корея мүмкүн техника чыгарды, Япония может, өнүккөн мамлекеттер ошол акча, долларды ойлоп тапты, керек экен деп, банк системалары толтура, партийный система, демократия. Ошону эми ушу батыш өлкөлөрү, бай өлкөлөр жетектеп келген болсо, азыр жаңы цивилизацияны Кыргыз өлкөсү жетектеш керек эле. Анткени мынабу ак карада мурун биздин тело, адамдын телосы аял эркек ролун аткарган болсо, жаңы доордо ар байдын керек болсо бир адамдын ролу, корпусу Кудай ролун аткарып атат. Анан биз кайсы заманга кеттик? Бул азыркы Кыргыз эргесинде болуп аткан бийликтин, адамзаттын оор акыбалы, дүйнөдөгү болуп аткан оор акыбал бул күнүмдүк. Мунун түбөлүгү жок. Кара күч менен кармап туруу, коркутуу, мокотуу бул мындай ушпаган нерсе деп койсок болот да. Ушул эски цивилизацияда жашап туруп алуу деле азыр бүттү доор. Ошондуктан айткым келет, бир кезде
Кудай, Бог адамзатка бузулган чөйрөгө пайгамбарын корпусун чыга түшүрүп, Исабы Мусабы дегендей, анан аят дегендей, шарият дегендей тилде шарияты шарт болсо условия коюп, аяты бир аян болуп берилип, ошондо бейиш бар экенин, тозок бар экенин, Кудай бар экенин, арбай бар экенин, периште бар экенин, шайтан бар экенин бир жомоктоштуруп келген болсо, адамды могу 21-кылымда цивилизация менен аң сезими жетилгендиктен азыр ушул баягы көмүскө Кудай, көмүскө арбай, көмүскө бейиш, көмүскө тозок жерге түшүп келди дагы, анан көрүнө Кудай пайда болду. Көрүнө Кудай, ошондо адамзат 21-кылымда мындан ары ааламда эч сыр калбайт. Мурун бар экен, жок экен деп мисалы бирөөлөр ишенген эмес, атеисттерби, дагы бирөөлөр иши деле болгон эмес, өсүп билгенче жашап келе берген кандайдыр бир мыйзамдардын негизинде, жердик эле мыйзамдардын бай болгусу келип, бий болгусу келип, анан азыр ошо Кудай көрүнүш катары мен көрүп жүрдүм да, анан ошо көрүнүштөн көрүнө Кудай пайда болуп, анан көрүнө Кудай келип туруп, анан жерде Кудай көбөйүп алганда, мындайча айтканда. Президент өзүнчө Кудай, президенттер эл жерине, байлар өзүнчө Кудай, 30 кишиге болсо да башчы болуп, кагып силкип, бай мамлекеттер өзүнчө Кудай болуп алган, жерди башкарайын деп. Анан ошо мурун көрүнүш элестетилген Кудай көрүнө келди дагы, ошо Абдылдаевдин гени сөөгү жетилгендиктен анын телосун кийип, анын кара куш мээсин пайдаланып, күнбаш кара куш мээ ишке түшөт дегендей. Анан ал ошол адам жоопкер болуп, табият аркылуу, улуу күчтөр аркылуу, асмандагы высший сила аркылуу дүйнөнү тегеретип, тегиздеп, бай мамлекеттерди банкрот кылып, бири менен бирин уруштуруп, вирус жөнөтүп, куюн жөнөтүп, булут жөнөтүп, эски жолдо болгон адамдарды дагы мына эски түшүнүктөгү адамдар бир кыры кайра ошолорго малып атат. Эски түшүнүктөгү адамдар элин алып кете албай атат. Эски түшүнүктөгү адамдар бирин бири өлтүрүп коюп атат. Ушинтип бул дүйнөнү тегеретип, тегиздеп, баягы айтылган көмүскө бейишти ушул жер көрүнөтүп, баягы айтылган көрүнө тозокту көрүнө көрсөтүп, мына бирөөлөр тозокто жашап атат, бирөөлөр бейишке өтүп атат. Жан дүйнөсү бийиктер, өскөндөр, арбай ролун аткарып, периште ролун аткарып, мына бизде ошо көп жыл илим алып, калыптанып өскөн эжелер, агайлар, карындаштар ошо периштелик сыпатка жетип алып, пендечиликтен чыгып, периштелик сыпатка жеткенде аларда кырсык болбойт экен, оору болбойт экен, мындай кейиш болбойт экен. Ошол сыяктуу деңгээлге жетип, мындайча айтканда бейиште жашап, көрүнө периштеге айланып, көрүнө пендечиликтен чыгып, көрүнө тозоктон чыгып, ушундай заман келди. Анан эми эгер мен Абдылдаевга мен ишенбейм, ал Кудай эмес деп ар кандай сөздөрдү айтып, күлүшүп, ага Абдылдаевдин деле башы оорубайт, ага Кудайдын деле башы оорубайт. Абдылдаевга ишенбе, такыр ишенбе, туура. Бир эле Кудайга ишен. Ошо бирок ишенген Кудайың келип жан катары Абдылдаевди кийип алса, арга жок ишенесиң да. Абдылдаев вирус жөнөтөм, же болбосо Соке тагын өткөрбөсө сезон бүтүрүп коем десем, бир адамдын айтканы орундалабы? Орундалбайт да. Ал анын ичиндеги жан
Жан болгон үчүн адамдын таны жашайт да. Жан болгон үчүн адамдын каны айланат да. Кан, Каныбек, Жаныбек, Таныбек, Акылбек дегендей. Жан болгон үчүн адамдын акылы иштейт да. Жан болгон үчүн анан жана мээрим, сезим иштейт да. Кыргыздын аттарында эле жатпайбы? Ошондуктан кааласа каалабаса дагы дүйнө ошо бир ядро деп айтылат. Мындай дүйнөлүк тил менен атаганда, бир Ошко же ааламдык тил менен айтканда бир Кудайга биригет. Окумуштуулар далилдеп атпайбы ошол жердик тил менен? Марс бул огненный планета экен, от бөлүп чыгат экен, ысык бөлүп чыгат экен. Сатурн жана башка планеталар мындай бөлүп чыгат экен деп. Ошонун энергиясы ошол бир телога бириккен дагы, анан оксуң, отсуң, сотсуң, жомоксуң дегендей, анан ошол бир тело, бир ядро, ошо Кудай энергиясы дагы ошо адамдын корпусуна отургузуп, бул өзү программа экен. Анан дүйнөнү тегеретип атат. Кудай келгенден кийин жердеги мыйзам, жердеги сот, жердеги уюм, коргонуу, ООН, же дагы бир Евросоюз, президентство, парламентство, Большая семерка, жети күчтүү мамлекеттин бириккени, двадцатка, же болбосо 15 союздук республика деген сыяктуу мунун баарын күчү жоюлат дагы ошол ааламдык гана мыйзам иштеп калат. Анан ушул мен Кудаймын деп атап чыкканымдагы, Кудай жерге түшсө теланы кийсе, анан Кудаймын дейт да. Мен жерге түштүм, мен Кудаймын дейт. Абдуллаевдин теласы жөн эле бир исполнитель. Анан буга далилдерди мында ойлонуп көрсөңүздөр, Ата жолу деген чыккан Кыргызстанда, аялдын теласын кийет, ошол Аккуу аталган. Байтик атанын күмбөзүнө барса, мазарына барса, Байтик атанын теласы кийет, бата чыгарып берет, багыт берет. Бата деген эми ошол диагнозуна чейин айтат, кемчилигин айтат, келечегин айтат, шарт окуйт, тарбиялайт, тилдейт дегендей. Манас атанын күмбөзүнө барса аяка, Казакстанда Түркистанга барса аяктан бата чыгат. А жерде ошо Кыргыздын, түрк тилдүү элинин, Орто Азия элинин бир кезде ыйыктары, шайыктары коюлган экен, ошолордун сөөгү коюлган жер. Назарбаев ошол жөнүндө мындай аралашып жүргөн, кыз-кыркын аралашып жүргөн, Кыргыздан көп. Көрдүңүзбү, адамдын теласы демек жөн эле бир исполнитель экен, эмне жан кийсе. Табыгый манасчылар бар да, Саякбай атага окшош болгон. Ошолорду деле бир Жайсаң атанын жаны кийгендиктен анын теласы жөнүндө бир аткарчу болуп өттү да. Ошол сыяктуу Арсыналайдын, Абдуллаевдин теласы бул исполнитель. Абдуллаев өз оюнан адамча акыл менен эчтеке чыгарбайт. Ичиндеги ошо жаны, сыртындагы таны, башындагы акылы айыргандай, ошол баягы 3 киши отуруп алып бир кеңешип чечим чыгаргандай, анан чечим чыгарып, анан оюн, оозун, сөзү, анан ошо көзү, ошон үчүн закон. Керек болсо теласы минтсем адам кырылат экен, минтсем булут жылат экен дегенин баарын күлкүлүү мен түшүнөм. Ооба, анткени силер көрүнүш көрбөсөңөр буйрулган эмес да. Ошон үчүн көрбөйсүң. Көрбөгөндөн кийин сен көргөн эле бир жашооңо мээң жетет. Тракторист болсоң ошонун мүмкүн моторуна, коробкасына, аппаратурасына, пускачына, стартерине мисалга мээң жетет. Мен аны билбейм, мен талаша албайм.
бирөө ишине, мүмкүн коалициясына, саясатына да бир. Эми бирок ошонун баары азыр жараксыз болуп калды. Кээ ушундай болуп атат. Мен башында ойлоп жүрдүм ошол бул кандай болуп атат? Мүмкүн мен туура эмес, Абдулдаев катары туура эмес айтып атамбы деп. Жок, эми чындыкты айтыш керек экен да. Кудай болсом Кудаймын дейм да. Кудай болсом, анан Кудай бийликти, байлыкты өзү ким берет өзү? Кудай берет. Танды, жанды да Кудай берет. Анан ошо байлыгына күчтөнүп эле кор болуп келген кыргыз элинен дооматын артып миллиард долларыбызды бер деп эле күчтөтө берсе, анан тарбиялап коюш керек да. Коюп тур. Баягы эр жигиттик элде болсун, эркенде колго тийсин дегендей берет кыргыз. Кыргызга да карыз болосуң, ай Кытай деп эскертип, анан вирусун жөнөтүп. Баягы султандардын киносунда, тарыхында султан чыкканда башка султандын баарын башына алган мезгилдер болгон. Себеби алардын укугу болгондуктан бийлик талашпасын, элди бузбасын дегендей. Анан Кудай келсе, анан Американы Кудай кылып коебу? Жоём да анан эмне кылам? Россияны Кудай кылып коембу? Кытайды Кудай кылып коембу? Анысы деле ошол жерди бузуп келди да. Адам ыйман сыпаттан кеткен. Кудайга адамзаттын санынын кереги жок. Ошол эски эле Кудайды элестет, ошо жерге келди. Ага санынын кереги жок. Жаңы Кудай деген сөз бир мындай формасын өзгөрсө жаңы болуп калат экен да. Баягы эле Кудай, бирок мындай адамды кийгендиктен анан жаңы Кудай аталат экен. Ал бир башка Кудай келди деп эмес. Адамзаттын санынын кереги жок, адамзаттын сапаты керек. Сапаты ошо ааламга жарактуу болуш керек. Ааламга жарактууга чейин өстүрөт, өспөгөнүн өлтүрөт. Ошондуктан байлык бийликти дагы мен ошо ойлондум, мындай жердик тилде мен эки түшүнүктө жашайм да. Кудай катары жашайм, жерди ушундай карайм, адамзатты, ааламды арбайлар менен ошондой кандай совещать этем, маселеттешем, аба от суу менен башкача мамиле кылам, арбай инопланетяндар менен башкача иштешем, адамга келгенде адам да мага суроо кылып атпайбы, анда биз байлык кандай болот, бийлик кандай болот деп. Анда биз арбайга айлансак, анан биз арбайга айланабыз, периштеге айланабыз деп кеткенде үй бүлөнү ким багат, байлык кандай келет деп. Анан буга мындай жооп кылат элем. Менин могу Абдулдаевдин корпусунун азыр ак үйдө отурган жок, ал президент болуп. Же премьер-министр отурган жок. А бирок ушул жашоодо туруп эле дүйнөнү башкарып атпайбы? Бийлик кылып атпайбы? Мына бийлик деген эмне? Бийлик кылып атат. Бай мамлекет же болбосо бай бийлик кылган. Мамлекет бай болсо анан башкага кол салган атат. Ошон үчүн мына мен бай эмесмин го, миллиардер эмесмин. А бирок ошол бийлик кылам деген бай мамлекеттин да байлыгын кууратып коюп атпайбы? Жойулуп атат, артка кетип атат. Программаны жөнөткөндө Россия газын бербедиби, Россиянын газын албайбыз дедиби, $200 газ $2000 чыкты го.
ошо бай мамлекеттерде квартплат төлөй албай калып атпайбы? Өнүккөн Германияда, жилього, Америкада, ошо сыяктуу эле көрдүңүзбү? Байлык, бийлик жердеги пир туткан. Эч нерсеге жарабай калды. Мына маселе чечпей атат, жетпей атат ал. А мен ошо миллиардер болбой эле миллиард, триллиардты турган өлкөдөн күчтүү болуп дүйнөнү башкарып коюп атпаймынбы? Өчүрчүсүн өчүрүп, курбара кылып, согуштуруп, уруштуруп. Байлык, бийлик деген бул сиз улуулукка өткөн сайын, өзөгүңүз өскөн сайын, телоңуз нурданып, агарып, эскичиликтен чыккан сайын ар бай дегендей, же болбосо кыргызда митет го, өз арбайыңды сокчу деп коет. Өз арбайыңды көрчү деп коет. Арың байыган сайын сенде материалдык байлык жок эле, сен бай жасабаган ишти кыласың. Арың байыган сайын сен арбайдай бийлик жүргүзөсүң. Мына мен бийлик жүргүзгөндөй. Кудайдай бийлик жүргүзөсүң. Ошон үчүн кыргыздын телосы ошо аламга жарактуу болгон үчүн анан кыргызгадан Кудай чыгып, кыргызга илим түшүп, кыргыз дүйнө дүңгүрөп жол таппай калган кезде нурдан жаралган жомок менен жашаган Манастын кыргыз эли кайыптан жол таап берет деп, кайыптан илим түшүп, жаңы цивилизациянын ээси, баштоочусу, жол көрсөтүүчүсү, куткаруучусу, арбайдын ролун аткаруучусу кыргыз болуп таанылып, анан өзүнүн жолун билбей, өзүнүн ишин билбей анан кор болуп атат да бүгүнкү күндө. Улуттардын эң кору. Кытай келип жерди кесип кетсе, казак келип аркыран тартып алса, эми тажики, бер жактан өзбеги болуп баратат. Ошодо өзүн тааныбаса, ааламды тааныбаса, ааламдан бурулган адамды тааныбаса, анан баягы Кудайындын каргышына калды дегендей эле болуп атат да кыргызчы. Кудай чыгбай, мен мындай десе, күлүп, тим эле боорелери эсилип, рахаттанып, көрдүңүзбү? Ишке келгенде кандай болот экен? Тозок кандай болот экен, мына көрүңүз. Мобилизацияда эмне болуп кетти Россия? Качканы качып, боскону босуп, эшикке чыкпаган эшикке чыкпай, иши токтогон иши токтор, духу түшүп. Бул башы. Кыргыз могу жаңы цивилизацияга, могу эски жашоодон өзү жөн эле чыга койбойт. Кара күч менен чыгат. Кырсык кыйынчылык менен чыгат. Жаңы Кудай ошону аткарып кете берет. Себеби бул жерде бир тынчтык буйрулуш керек. Бул жерге жер жашоосунун өзү чындык келмейин тынчтык болбойт, өнүгүү болбойт. Азыр мынтип атпайбы кээ бирлер жанагы бир тараптуу бийликти колдоочулар бизге тынчтык керек, революция такыр кереги жок. Саке кандай келип калды эле? Атамбаев кантип келип калды эле? Ошо чындык издеп келип революциянын негизинде болгон да. Болот. Революция болбосо жанын алып коет, баары бир өзгөрүү болот. Сакталып турбайсың, уят болосуң. Өзүмчүлдүктү жоюш керек дагы, аалам мыйзамына караш керек. Керек болсо такты өткөрүп бер. Эмне кыласың? Доогер болуп, доомат болуп. Колдон келчү ишти кылыш керек. Могу кол барып алып баш болом деген жок да. Же баш бармак барып алып туруп баш болом деп аткан жок да. Ошондуктан бийлик, байлык мындан ары энергиясы жок адамга, энергиясы жок өлкөгө байлык дагы, бийлик дагы качат. Мына мага качып келгендей эле энергияны сиңирип алгандай эле бир корпус башкаргандай эле башкара берет эми. Жаңы Кудай ошентип качат. Эми ишим эмнеге жүрбөй атат деп ойлонуп баштайт адам. Динин карманса деле эчтеке жок. 5 убакыт эле намазын окуп ак жолдо жүрсө деле иш оңолбойт. Доогер бирин бири өлтүрүп коюп атат керек болсо. Сураны ыйласа деле эчтеке жок дейм, асманда эчтеке жок болсо, ал бияка сиңип кетсе, менден сура, мен эмне кылсам оңолом деп сурасын ошол. Сириядан Пакистандан эмнебизди суу каптап атат деп. Дини өнүккөн. Анан ал айтат, сыйынуунун доору бүттү. Сен өйдө эле дагы сыйкыр ишти. Кудайдан коркуп жашаба, коңшулаш жаша, келип алып илим алып өс деп айтат. Анын талабы башка, ошондо сен көрүнө бейиште жашайсың. Түбөлүктүүлүк жерде эми. Түбөлүктүүлүк асманда жок.
бийлик, байлык жукпайт эми адамга. Себеби энергиясы болбогондон кийин мына менин байлыгым улуу түшүнүгүм, мына менин байлыгым улуу түшүнүгүм. Же могу арбайда акча барбы? Же Кудайда акча барбы? Жок да. Жөн эле бир жердик нерсеге жабышып алды да адамчы. Акча деп адам чуркаганда акчага энергия өтүп алат дагы адамды өкчөп кирет. Күчтүү болуп алат да. Сен мисалга бирдемени пир тутуп алсаң ал күчтүү болуп алат да. Акчаны пир тутуп аркасынан чуркап алсаң ал сени өкчөйт да, калчайт да. Анан мигрант болосуң, анан телпее бар жүрөсүң, бери жүрөсүң, бүт карардың, өлдүң, кеттиң. Канчалык агарсаң, акча эми ошол адамдан келип түнөк таба баштайт. Бийлик ошол адамга келет. Кааласаң, каалабасаң дагы. Анан ушу жакында мен көрдүм. Ак үйдө революция болуп атыптыр. Анан эми революция кылгандар чуркап келип басып албайбы деп коем. Жок, алар жок. Алар кыла албай калган окшойт. Эски бийлик келбейби десем, алар жок. Сыртка чыксам мен бир бухгалтерим мен жасадым дейт. Анан аны мен жеткирип баратыпмын. Болган бар экен. Анан Боссүбеттеги. Мен ойлоп коем, мунун акчасы көп да, акча көп да, ошон үчүн акча менен жасаган турбайбы. Бухгалтерим деген сөз Кудай эсеп кылды да. Жан Кудай эсеп кылды. Бул бийлик алып кете албайт экен деди. Эсеп, бухгалтер эсепчи да. Же болбосо Кудай келип азыр адам менен беттешип атат дейт, эсептешип атат дейт. Мен силерди буга жараткан эмесмин деп туруп эсеп кылып, отчет алгандай эле, экзаменде деле бир эсеп болот го. Билимин сурагандай, деңгээлин көргөндөй. Же собеседование деп коебузбу, беседа кылганда деңгээлин көрөт да, кагазын карайт, резюмасын карайт. Ошо сыяктуу азыр ошо эсептен бийлик эчтеке калган жок. Анан садырдын энергиясы, садыр келип алды да, мындай көрүнүш катары бос үйдө. Мен чийип берейин, сен өзүң эле башкарчы элди десем, жок, болбойт. Улагып отуруп алды. Ошондо бийликтин энергиясы кетти деген сөз да. Бул кандай түшүндүрсөк болот муну? Ошол алайда Зульфия деген аял бар. Аял да. Эне деп койсок болот, энергиясына карап. Ошол аял көрүнүш көрчү экен, анан жөлөмө күчтөрү бар экен. Бир күнү анан апасына айттым, мен жөлөмө күчтөрүм качты, издейли апа дейт. Эне да байкуш эмне кылат эми? Анан ээчип алып, сана могу үйгө келиптир, могу бакта отурат дейт. Көрүнүш катары айтып атат. Анан бакка отуруп, анан ошол үйдө анан бир короого киришсе, кечкурун күндүздө эмне деп жүрөт деп айыл да эми. Башка айылга барып атабы, коңшу айылга барып атабы. Анан эшекти көрсөтүп, ушу эшекти минип жүргөн балам ага үйлөнөт экен деп айтат. Көрдүңүзбү, энергиясы качып кетти. Анан издеп барып, анан чын эле ошол балага эртеси жолугат, ошентип үйлөнөт, анан ошентип жазып калат. Экөө бирин бири колдоп, коштоп, бири жазып, бири түшүнүп, бири элге жеткирип, бири китип чыгарып дегендей. Ошол сыяктуу көрдүңүзбү, энергиясы качып кеткенде, ошо энергиясы келди, ошол үйдөн ошол адам жолугуп башталды. Эми каалайбы, каалабайбы, баягы жердик ак үйлөрдүн бийлиги Кудайга өтүп кетти. Бул бир кыры. Эми жерде бийлик жүргүзө албайт. Эмне аракет кылса деле болбойт деген сөз. Экинчи кыры мына сүрөттө дүйнөлөшүүнүн проектиси дегендей, мына дүйнөлөшүүнүн проектиси. Бул жалгыз ядро, түндүк жалгыз го. Ук канча болсо дагы, кереги канча баш болсо дагы. Ошол түндүкөдөн саясатчылар, президенттер уланат дейт. Эми мен сүйлөгөн сөздү сүйлөнүп, мендей түшүнүк өтпөсө, булар мамлекетин дагы, элин да сактай албайт. Бийлик эми ошо Кудайдын буйругу менен гана жүрөт. Ошон үчүн Жан Кудай бата бермейинче бир мамлекетте өнүкпөйт деген ошол. Батан о менен ишиң жүрүшсүн дебейм мен. Элдөстүр дейм. Улуулукка калыптандыр. Эски мыйзамдар өштү, мен баш мыйзам жазып койгон.
ошону элге жеткир. Идеология мындай болот. Арбай периштелик сыпатка жетиш керек. Эски цивилизация бүтүп, жаңы цивилизация башталганын айтыш керек, жеткириш керек, ага калыптандырыш керек, окутуш керек дегенде гана анан эл өсүү менен аракет болот дагы, саясат башкача болот. Адам өскөндө байлык, бийлик ээчип жөнөйт. Кыргыз ошо арбайлык, периштелик ролун аткарганда дүйнө багынып келет, жол издеп келет. Анан ошентип анан бир адамга, бир улутка биригет дагы анан жаңыча союз түзүлүп, адамзат бир мүнөз бир идеяга өтөт. Ошол бийлик келип алды, Садырдын келип алганы. Же жаңы Кудайга бийлигин өткөрөт. Же дабир адамдар чыгат, кыскасы уланат. Бул мезгил ошого келип калды. Кырсык деги эле кырсык ар бир адамда. Бала чакасынанбы, малынанбы, пулунанбы, бийлигиненби, байлыгынанбы, табигый кырсыкпы? Бул адам чыныгы кызматын билбесе, аткарбаса, Кудайдын ачыктан эскертүүсү. Ошондуктан урматтуу улуу журтум, баягы кыскараак болсо дагы бүгүн ошо көмүскө Кудайдын көмүскө бейиш, баягы Кудай калп айтып каптыр да. Калп айткан эмес, ошо пайгамбарларга деле. Бирок акылын жетишинче чечмелеп алган. Ошол баягы көмүскө тиги дүйнөдө бейиш бар, тиги дүйнөдө тозок бар деген, тиги дүйнөдө Кудай бар деген жерге түштү дагы, көрүнө пайда болду. Көрүнө бейиш, көрүнө тозок, көрүнө Кудай, көрүнө периште. Шайтан өзү жок, шайтан могу акыл, эскиче жашасаң, эскиче түшүнүктө болсоң, сен өзүңдү өзүң алдап кете берүү болот. Шайтан азгырды деп коет, өзү бир иш кылып алат да, шайтан азгырды. Жок, шайтан азгырды, мээң жетпей койду, сен ошон үчүн тетири кетип калдың. Ошон үчүн жана мага күлгөндө эле сен өзүңдү бир шайтансың мындайчы, мен түшүнгөндү түшүнбөйсүң. Же болбосо Кудай мындай деди периштелерине: ай, мен билгенди билбейсиңер силер деди. Адамды жаратып атканда адам мындай акмак болот, бу десе. Мына Кудай билди дагы, адамзатты эмне кылып коет экен? Өз жолуна же башатта адам кандай жаралса, ошол жолго башатка кайтуу күйүнү жүрүп атат. Ошон үчүн мен соттой берем, мен өлүм кырсык буйруй берем, бул менин кызматым, мен сотмун. Ошон үчүн жанагы сүрөттөрүн коюп соттогонум чындык. Эми байлар банкрот болот. Байлар эмне кылыш керек, же бийлигин сактап калуу үчүн эмне кылыш керек, байлыгын сактап калуу үчүн эмне кылыш керек дегенде, эл үчүн деген мен партия ачканда ошондо мындай баягы жыйынтык болгон. Бул эл үчүн партиясы, арбайлардын партиясы экен деп. Ал кандай деген сөздө өзү көрсө, могу жаның дагы, таның дагы эл үчүн берилет. Же болбосо төкмө деле элге төгөт, ал өзүнчө эле отуруп төгүү үчүн берилген эмес да. Манасчы деле ошо элди бир духун көтөрүү үчүн, же болбосо ошол эскини жаңылоо үчүн, элдинге түшүнүк берүү үчүн болуп атат да. Пайгамбарлар деле эл үчүн берилип атат да. Керек болсо жаның дагы эл үчүн берилет, могу таның, телоң дагы эл үчүн, анан байлыгың дагы, бийлигиң да эл үчүн берилет. Жеке менчик иштесе, ал бийлик качып кетет, ал байлык качып кетет. Мисалга, атанын малы балага буйрубайт деп коет. Атасы бар кезде коро толтура мал, мүмкүн атасы үчүн берилген ал. Ал мүмкүн бир арман болгон, энчилеген, жетим жесирге жардам берген мүмкүн да. Анан ал өлгөндөн кийин баягы мал коро, кара короого айланат. Бул жашоодо болуп атат. Көрдүңүзбү, ошол адам үчүн байлык берилген. Анын жан таны кеткенден кийин байлык да кетти. Ошол сыяктуу байлык, бийлик маселе болуп атпайбы бүгүнкү күндө? Мен кантип жашайм депчи, сен ошону элге иштетсең берилет. Же болбосо мен Абдылдаевге берилген кудурет, керемет сыйкырдын баары эл деген ошол эми могу жердегини улутка бөлгөнгө болбойт. Бул народо мира деп койсок болот да. Жер жүзүндөгү эл үчүн берилет. Ошондуктан байлык бийлигиңерди сактап калуу үчүн элди биринчи ойлогула.
же болбосо ошол көпүрө салса, элди агартуу бир мектептерди салса сакталат деп туура мурунку мисалга Кудайдын жерге берилген шартында, шариятында, аянында, аят деп коюп атпайбы булар менен. Ошол сыяктуу эле мен кече чечим чыгардым, мындан ары ошо байлык бийликти кантип сактап калуу дегенде. Эл үчүн. Мына мен кудуретим, кереметимди сактап калыш үчүн мен ошо элди жойтусун жоюп, өстүрчүсүн өлтүрүп, өлтүрчүсүн өлтүргөн кезде сакталат. Менин кудуретим. Сот тагыш десе сакталат го. Сот, мисалга, райондук сотпу бир адам тагдырын чечип атат да. Ошол сыяктуу бардык нерсе ошол эл үчүн, жер үчүн, аалам үчүн гана берилет. Эгер ал кызматты албасаң, кылбасаң, байлыгыңды алат, бийлигиңди алат, анан керек болсо жаныңды, таныңды алат. Ошондуктан байлык, бийликти дагы ордун билиш керек. Байлык, бийлик сенин кудайың эмес. Ал сенин бир возможностуң. Баягы бир жоого чыгаарда кылычың найзаң болгондой, астыңда атың болгондой, анткени ал жоого баратат да баардыгы даяр болуш керек. Ошол сыяктуу жанагы атага берилгени дагы ал благородный болгон, ал берешен болгон, ал ажаатчыл болгон, ошон үчүн берилген. А балада андай энергия жок, андай түшүнүк жок, ал кетти. Ошон үчүн буйрулган жок. Жаныңарды ушул жан Кудайдан аласыңар. Жан Кудай бийликтин, байлыктын, медицинанын, диндин огу. Жан Кудай илимдин, сыйкырдын, каражат, касиеттин булагы. Булактан суу алгандай, эми жаңы Кудайсыз жаңы доордо өзү жашоо жок. Жаңы Кудайсыз же болбошо энергиясыз, Кудайсыз бул жаңы цивилизацияда да жашоо жок. Эркин жашоо бүттү. Ошон үчүн эркин жашаган өлкөлөрдү биринчи Кудай болуп алгандалар. Анан жоюшуң керек да. Мен укугум да. Анан ошол бир ядрого, бир адамга анан ушу таанысаңар кыргыз өзүңөрдү. Сен өзүңдүн ушу кудуреттүү улуу экениңди тааныганда эле сен Кудайды тааныйсың, жаңы Кудайды тааныйсың. Өзүңдү таанымай мени тааныбайсың. Өзүңдү тааныбасаң, демек жоюлуп жок болосуң. Ошол мен кырларын айтып өттүм. Мен Атамбаевдин сөзүн сүйлөп аткан жокмун. Мен бир оппозициянын сөзүн сүйлөбөйм. Төрөлгөндөн бери мен чындыктын сөзүн сүйлөйм. Мектепте деле, айылда деле, армияда деле, фирмада деле. Анткени ошол бир башкача жаралат экен да бул адам башынан. Анан азыр дагы мен чындыктын сөзүн сүйлөп атам. Кудай ошондой жөнөкөй экен. Анан ушу бир кезде ойлочу элем да, ошо кудайлык мүмкүн башка бир теланы кийсе, акылдуу бир теланы кийсе, мүмкүн жакшы түшүндүрөт беле, эл бат өсүп кетет беле деп. Көрсө акылдуулар жерге байланып алат экен дагы. Алар мындай Кудайды көрө албайт экен. Анан көрө албаса, акылы жетпесе, деңгээли жетпесе, ал сыр айтпайт экен да. Мисалга үйлөнөрдө деле айтып коет го, ал сенин теңиң эмес деп коет го. Же болбосо бир заключенный түрмөдөн чыгып келсе, окуяндан алыс бол дейт го. Дос болбо дейт. Же болбосо жаман менен жанашсаң бир балага каласың, жакшы менен жанашсаң бир кескенин аласың дейт го. Ошо сыяктуу бул Кудай дагы ошол өзү буйруп жаратып туруп, анан ошонун көзүнө көрүнүп, жазып, түшүндүрүп, келип анан өстүрүп, келип анан мындай гармонияда болуп, анан ошондон иш жүрөт экен да. Ошондуктан мен Абдулдаевдин өзүнө да ыраазымын. Ошол кийген жанга энергияларга ыраазымын. Эң башкысы ошо ааламдын буйругу жерге түшүп аткарылып атканына ыраазымын. Чындыктын чыгып ушу жалган дүйнөнүн жоюлуп атканына ыраазымын, көп кырларынан карап көргөндө. Анан калган нерсе ал бир история болуп кала берет. Ошондуктан дүйнө башчылары, азыркылар айласы кетип, эмне деген саммиттерди өткөрүп атат, эмне деген соглашенияларга кол коюп атат.
Мунун баары берди. Кыргыз жергесине ошо энергия төгүлгөн, же болбосо ошо от планетасынын энергиясы түшкөн, ошон үчүн кыргыз эли кайнай берет, жолун тапмайынча бук боло берет, бун чыгара берет. Муну эпчилдик кылып, эбин таап урбаса оңбойт. Бул жерде адам кызматы милдетин билбесе, кырсыктай берет дегендей кырсыктай берет. Бирок барып баары түздөлөт, жолун табат, ордуна келет. Өсөт, өлгөн өлөр, бирок өскөндөр өсүп, ошо дүйнөгө эне болуп, ата болуп, аалам ролун аткарып, багыт берип, бата берип, адамзатты сактап калат. Мындайча айтканда, мен бир ажоо болсом, кыргыз эли кожо болот, бий болот, арбай болот. Кудай жалгыз болсо, анын астында арбайлар, периштелер болгондой, кыргыздагы ошол сыпатка өтөт дагы. Арбай тирүү периште болуп, адамзатты өстүрүп, өзүнө кошуп, мээрим төгүп, бала кылып, бооруна кысып, ошо пендечиликтен куткарат. Ошондо жер эне бейишке айланып, адам периштеге айланып, жер эне дагы кырсык токтоп, адамдай өлүм токтоп, төрөт токтойт. Анткени шарт ошондой. Адам төрөп кетсе, башка түйшүккө түшүп алат. Ошон үчүн азыр төрөткөн балдар жакшы чыкпай калат. Бул өзү чындык. Ошондуктан адамдын мээси жетпеген бир жаңы заман башталып атат. Ошондуктан эски бакыт бүтүп аткан ошол. Анан мен Кудай катары мындай көңүлүмдө бир кемпир абатты бербеш керек экен деп калдым. Анан мындай кароого алдырып койдум. Бирок ошо кара күч менен эгер өтүп кетсе, анда жакшы болбой калат. Баары бир ал кайтат. Анткени кыргыз жери от болгондуктан, кыргыз жерин бирөөлөргө менчиктештирип берсе, башка улутка тебелетсе, тептетсе, кыргыз жеринде кырсык болот, оору каптайт. Анткени ошол жердин мазарлары, ээлери, жер эне мазар ээлери бар да, чарпып коет, оор жоготуу болот. Башка улутка да ошондой болот. Бул үсөнгө куушту, каркыраны жакында эле кайтарып коебуз. Себеби мен от энергиясын жөнөтүп коем да. Баягы бир вирус чыкты дегендей тема боло берет да. Ас эле жерден калды го былтыр Астана, Алматыда. Ошол сыяктуу эле жөн эле мындай эле шарт коюп эле, шартты жөн эле аткартып коебуз. Каалабайбы ал шартты аткарганга? Байлык кимдики экен? Кудайдыкы экен, алып коет. Таң кимдики экен, жаан кимдики экен, бийлик кимдики экен, алып коет. Анткени ал элге иштеткен жок, ал менчик иштетип алды. Ал бирөөнүн Кудай буйрубаган эле байлыгын, бийлигин, жерин тартып алгысы келип атат да. Ошондуктан Кудайдын багыты, батасы жок. Эч качан эч кимдин дагы жашоосу да өнүкпөйт, иши да жүрбөйт, бийлик да кыла албайт. Мунун баары чындык. Өзүңөр дагы ошол жалган жашоодон чыгып, чыныгы жүзүңөрдү таанып, чыныгы өзүңөрдү таанып алсаңар, калган нерсе жөн эле убакыт коротуу, өлүмгө жакындоо, кырсыкка жакындоо. Башка багыт, башка жолдун баары жабылды. Чындык келсе жалган нерсе бүтөт да. Ошондуктан до конца деле аталбай эле койгула. До конца да бүтүп калган. До конца эмес, азыр начало болуп атат. Жаңы нерсе башталып атат. Эгер ошол могу жалган дүйнөнүн сөзүн сүйлөп, жалган адамдарды колдосоңор, арбайлар, чыныгы күчтөр кырсыктап каласыңар. Мунжу болуп каласыңар. Шал оорусуна туш болуп каласыңар. Бул өзү эскертүү. Кудайга мындай найразы болбош керек. Себеби ал эскертет экен. Ал кечирет экен, анан кечирип коет экен. Мындай ыраазымын да мен ошо асман жерди
мындай эки адам болуп жашаганыма ыраазымын да, могу тыялам менен. Эки дүйнөнү көргөнүмө ыраазымын. Мен бир ортомчумун да, ушуякты мынтип сиңирип туруп, бир эне тага окшош. Кой, антпай кое туруңуз. Мен ортомчумун, бир посредник, же болбосо бир элчи катары мен эле сүйлөшөйүн, антпеңиз дегендей ишти аткарып атам. Анан болбосо мына мейли өзүңүз билиңиз дегендейчи. Баягы эмне деп коет? Калыс адам деп коет го. Калыс эшитип келип, сокур калыс деле ортого түшүп туруп, бир маселе чечип, мен мойнума алайын. Мен үчүн муну кечир дегендей бир мындай көп кырларым бар. Өсүңүздөр эми, өсүп кутулуңуздар. Болбосо эми өлүп кутуласыздар. Өлүп кутулуу деле бул өлүм деле жок нерсе, бир тагдыр алмашуу. Бул адам өлгөндө же жети катар жерге түшөт жаны, же жети катар ааламга чыгат. Жети катар аалам өзү жоюлуп бараткандан кийин азыр өлгөндөр жети катар жерге түшөт. Ал эмне деген сөз? Бадалга, бакка, итке, малга, чөпкө акыры отун болуп күйөбү, же заң болуп, эт болуп жерге түшөбү, гүлгө айланат да. Ошон үчүн гүл менен жан өзү бүтөт. Ага чейин жан жашайт. Чөп болсо да жашайт. Ал малдын курсагына кирет, этке айланат, ал адамдын курсагына кирет. Акыры заң болуп жерге түшөт дагы, анан гүлгө айланган ошол. Же көң болот, ал отко түшөт. Ал гүлгө айланат. Же бадал бак болот, бир аз жашайт, бир күнү отун болот, гүлгө айланат. Ошентип жан гүлгө айланган күнү гана түгөйт бул жашоодо. Ошондуктан жети катар жерге түшүп кетпеңиздер. Андан көрө ошо тирүү адам болуп, тирүү арбай болуп, тирүү чыныгы күч болуп, баягы көрүнүш көрүндү дегенде деле адам элеси көрүнөт да. Мисалга ошол адам элеси катары көрүнө чындык болуп, ошо көрүнө сөздү, көрүнө кызматыңарды аткарып сакталып калыңыздар.